Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ва сауфа ю'тика rabbuka fatarda" аябай кайгырып үммөтүм кыяматта кантер экен деп кайгырган учурда Аллах Таала кереметтүү Кур'анда аят түшүрөт. "Ва сауфа ю'тика rabbuka fatarda" Мухаммад, сага жакында Роббиң берек берет, сен ыраазы болосуң дейт. Сен кубанып каласың дейт. Жараткандан миң мертебе шүгүр айтасың дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "О Роббим, үммөтүмдүн бирөөсү тозокко кирсе мен ыраазы эмесмин" дейт. Эртең кыяматта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям элдин баары 5 тозокко бөлүнүп атканда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааланын астында саждага кетет экен. Жараткан Аллах Таала билип турса дагы Жебреил периштени жөнөткөн: "О Жебреил, Мухаммадты айт турсун. Ибадатты кереги менен тиги дүйнөдө аткарган. Мен бүгүн Мухаммадтын сажда кылгандан уянамын. Сурасын эмне максаты бар экен" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге окшоп бүгүн жумага келген. Ниет кылып келген, адашып келген. Башка ол бир досу жетелеп келген, атасы жетелеп келген. Же бүгүн жума экен, бир барайынчы деп бекерчиликтен келген. Бир жолу ла илаха иллаллах деп сажда кылган пенделердин биринин да тозокко киришине ыраазы эмесмин дейт. Жараткан Аллах Таала "Ва сауфа ю'тика rabbuka fatarda" келечекте биз сени үммөтүңдө ыраазы кылабыз десе, мээримдүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүмдүн бирөөсү тозокко кире турган болсо, мен ыраазы эмесмин дейт. Ошондуктан дагы урматтуу жамаат, Кудайым буйрса, мына ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыяматта шафааты бизге анык. Бирок мына ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаат кылып аткан учурда дагы мына ошол забания, тозок периштелери: "О Мухаммад, сен бүгүн бул менин паланча деген шумкар деген үммөтүм деп шафаат кылган атасың. Бирок булар сенден кийин 2020-жыл, 2022-жылы ошто жүргөндө эмнелер кылганын сен билбейсиң" дейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды мына ошол периштелердин астында жер каратып, уят кылып койбош үчүн бүгүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын дининде, сүннөтүндө ар бирибиз бекем болушубуз керек, урматтуу жамаат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаат кылып сал турган кеп, Кудайым буйрса.